Кечээ 13-октябрь күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргыз курамасы менен Бангладештин футболчулары беттешти. Бул жолу стадионго келген элдин саны Тажикстанга каршы беттештерге салыштырмалуу аз болгону менен арасында айрым көрөрмандар өзгөчө даярдык менен келишкен. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынан кабарлашкандай, бул беттешти бахрейндик калыстар тейлешти. Башкы калыстык милдетти 42 жаштагы Жамил Жума Абдулхусин аркаласа. Маңдайдын 2 капталында ага мекендештери Ясер Түлефат менен Мухаммед Салман көмөк көрсөтүп турушту. Оюнда Кыргыз курамасынын чабуулчусу Виталий Люкс алгачкы голду жаратып, 28-мүнөттө команданы эсеп катыштыгында алдыга алып чыкты. Гол стадиондогу оюнчулардын кыйкырыгы менен коштолуп, беттеште кыргыз оюнчулары активдүүлүгүн көрсөтүп жатышты. Оюн талаасында топ көбүнчө атаандаш команданын оюн талаасынын тегерегинде эле жүрдү. Албетте бутунан жеңил жаракат алып, жерге жатып калгандар дагы болду. Бирок мындай учурда команданын дарыгерлери тез эле көмөгүн көрсөтүп жатышты. Айта кетсек, Даниэль Tego бул оюнга Кыргызстан менен Тажикстандын беттешинде алган жаракатынан улам чыга албай калган. Кыргыз курамасы оюн талаасына ак түстөгү форма менен ойноп жатса, ал эми Бангладештин курамасы кызыл түстөгү форма менен ойношууда. Учурда 0-1 эсеп Кыргызстандын калтасында десек болот. Токтогул андыктан алдыда ийгилик дагы кимге жылмаят белгисиз. Андыктан Кыргыз курамасына ийгилик каалайлы. Ошентип 12 000 көрөрман көбү болгон оюндун экинчи бөлүгү башталып, Тажикстан менен болгон оюнга салыштырмалуу кыргыз футболчулары экинчи таймда активдүү ойноп жатышты. 68-мүнөттө машыктыруучу чабуулда ойноп жаткан Мирлан Мурзаевдин ордуна Илдар Амировду майданга чыгарды. Амиров арадан 19 мүнөт өткөндө экинчи голду жаратуу менен кыргыз футболчулары Бангладешке каршы беттеште 2-0 эсебинде таза жеңишке жетишти. Оюндан кийин маалымат жыйын өтүп, анда команданын машыктыруучусу Александр Кристинин төмөнкүлөргө токтолду. Поздравляю с победой. Хочу отдельно сказать. Алгач улуттук курамдын 3 упайга ээ болгону менен бардык футбол сүйүүчүлөрүн куттуктайм. Атаандаш өз коргонуусунда көбүрөөк ойноду. Ошол себептүү бизге атаандаштын майданына барып ойноого туура келди. Гол жаратууда мыкты боло албай жатканыбызды моюнга алам. Бирок бара-бара бул кемчиликтер дагы жоюлат. Эң негизгиси бул жеңиш Тажикстан менен тең ойноп, маанайы чөккөн футболчуларга ишеним берет. В целом, сегодня положительная эмоция. Эскерте кетсек, беттеште баштан аяк кыргыз командасы мыкты оюн тартуулады. Байма-бай чабуулдарды уюштуруп, атаандаштардын шаштысын катуу кетиришти. Аракеттин акыбети кайтып, улуттук команда каршылаштарын татыктуу утту деген Азамат Байматов буларга токтолду. Учурдан пайдаланып, өзүбүздүн көрөрманыбыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Негизи көрөрман деген бул 12-чи оюнчубуз. Австралия менен деле, Тажикстан менен деле, Бангладеш менен аябай жакшы атмосфера болду. Мындай оюндар, мындай поддержка бул болгон эмес. Чын айтканда бул биринчи жолу ушундай жолдомодо ойноп, саат 8-де ойноп, ушундай аябай жакшы атмосфера болуп атат. Ошол Кудай буйруп, ошол күнүбүз келиптир. Ошон үчүн мен оюмча балдарыбыз деле ошонун баардыгы туура жагынан кабыл алып, жакшы оюн, мыкты оюндарды көрсөтүп, бирок биздин азыркы проблемабыз ошо өзүңөр көргөндөй гол киргизиш аябай кыйын болуп атат бизгечи. Көбүнчө 80% биз стандарттан киргизип атабыз, угловойдон, штрафнойдон, пенальтиден. Бирок чын айтканда бизге Австралия, Иордания деген күчтүү команда менен ойногон үчүн биз үчүн оңоюраак. Негедир алар деле ойношот футбол. Европалык футбол дегенде бул современный азыркы заманбап футбол дегенден бул аябай тез, аябай кандай айтсам, жогорку деңгээлде ойношот. Ошон үчүн бизге деле оңой болгон ойношчу. Тажикстан менен Бангладештин өзүңөр көргөндөй эле топту тебишет, 5 мүнөттөн жатышат. Бул деген оюндун темпин бузуп, бизге деле ойнотпой, өзүлөрү деле ойнобойт. Ошон үчүн мен оюмча биз
биздин максатыбыз, азыркы койгон биздин максатыбыз бул биринчиден дүйнөлүк Азиянын чемпионатына чыгыш 2019-га. Кыргызстан эч качан ойногон эмес. Ошо биздин максатыбыз. Кудай буйруса, 3 оюн калды. Ошо 3 оюнда 3-тен утсак, биринчи ошо автоматикалык Азияга түшөбүз. Жана 12 мыкты командабызга дагы Россияга жолдомого дагы ойносок болот. Ошон үчүн баардыгыбыз колубузда. Мисалы мындай 2-3 жыл мурун мисалы ошо Өзбекстан ушундай командалар бизге түшкөндө болду, Кыргызстан чыкпайт деп көп эле айтып койчу да. Бирок мына өзүбүздүн оюнубуздар менен көрсөтүп, ошо Австралия, Иордания менен упай алгандарыбыз үчүн баардыгыбыз бизге ишенип калышты. Ошон үчүн 5-чи турубуз Австралия менен 12 ноябрда Канберрада ойнойбуз. Аларда 9 упай, бизде 8 упай. Ошол оюн менин оюмча көп нерсени чечет. Ошон үчүн менин оюмча азыркы биз баардыгын туура катары маалымат кылып атабыз. Ошон үчүн 3 оюнтан утканга ар бир оюнга биз туура даярданып жатабыз. Бул деген машыктыруучубуздун планы боюнча оюндун алдынан 10-12 күндүк сбор өтөт, чет мамлекетте өтөт. Ошондой аба ырайына караганда ысык мамлекетте ойносоң ысык жакта болот. Суук мисалы Австралияда болсо, Австралияга жакыныраак бир мамлекетти издеп ошондой даярданыш керек. Ар бир командага өзгөчө даярданыш керек. Ошон үчүн бул оюндарга деле биз баардыгыбыз түшүнүп жатабыз. Ошо Австралия менен оюн кыйын болот. Бирок топ-тоголок биз деле өзүбүздү көрсөттүк. Бизге аябай жакшы маалыматтар келди. Ошо Австралиянын көрөрмандары бизди аябай урматтап, ошо 12 ноябрдагы ошо билеттердин баардыгы сатылып, ажиотаж болот деп баардыгы күтүп жатышат. Ошон үчүн бизге деле бул жакшы маалымат. Ошон үчүн ошол эле максатыбыз бар. Ошол максатыбызга жеткенге ниет кылабыз. Көрөрмандар кыргыз футболчуларынын Бангладештин курамасын 2-0 эсебинде утуп алуусун дүйнө чемпиондугун утуп алгандай эле убанып, жакшы маанай менен үйлөрүнө тарашты. Бишкекте эмки футболдук майрам 17 ноябрда орун алат. Анда кыргыз футболчулары тайпа лидери Иордания менен беттешет. 12 ноябрга болсо курамыбыз конокто Австралияга каршы ойнойт.